Орто кылымдагы Европанын улуу падышасы Абдурахман ан-Насир. Ал аскер жортуулдардан чарчабайт эле. Анын лидерлик сапаты бар, чечкиндүү жана эр жүрөк баатыр эле. Анын мактоого татыктуу сыпаттары көп эле болгон. Ошол күндөрдүн биринде элдерге кургакчылык тийип, мамлекеттин казысы Мунзир аль-Балути аны элдер менен чыгып жамгыр суроосун айтып келет. Ошондо ал эски кийимин кийип, көзүнө жаш алып, Аллахтан кечирим сурап, Роббисинин кемсинген абалында мындай дейт: О жараткан, маңдайым, тагдырым сенин колуңда. Менин кол астымдагыларды менин себебимден азаптаба. Мен сенин акыңдан эч нерсени өткөрбөймүн, калтырбаймын. Бул сөздөр казы таксырга жеткенде кубанганынан анын жүзү жаркырап мындай дейт: жердин падышасы баш ийип жүгүнгөндө асмандын падышасы ырайым кылат. Андан кийин алар жамгыр сурап дуба кылышты эле, Аллах аларга ырайым кылды. Имам аз-Захаби. Биздин баатырыбыз Абдурахман ан-Насир Европанын орто кылымдагы эң улуу падышасы. Ал Андалус мусулмандардын колуна өткөндөн тартып, кулаганга чейинки эң күчтүү башкаруучу болгон. Тайпа падышаларынан мурдараак болгон анын өкүмдарлык заманы өнүгүү доору болгон. Бул улуу мусулман Андалуска илим жайылтканга көбүрөөк көңүл буруп, сабатсыздыкты толук жойгон. Жада калса, ан-Насирдин доорунда аялдар ошол учурда дүйнөдөгү эң чоң китепкана болгон Кордова китепканасына коюу үчүн китептерди көчүрүп жазышат эле. Доктор Рагиб ас-Сиржани Андалустун тарых аттуу эмгегинде Абдурахман ан-Насирдин доорундагы цивилизациянын кандай деңгээлде өнүккөнүн сыпаттаган. Абдурахман мечиттерди курдурууга да көңүл бурган. Ал Кордова мечитин кеңейткенде ошол учурда дүйнөдөгү эң чоң мечит болгон. Ошондой эле анын доорунда Андалуста адилеттүүлүк өкүм сүргөн. Ислам өлкөсүнүн коргоосунда христиандар менен еврейлер ынтымакта жашашкан. Башка жактардан куугунтукталган христиан жана яхудилер Кордовага барып баш калкалашчу. Ошондой эле Кордовага ислам дүйнөсүнөн мусулман аалымдары да келе башташкан. Кордовага 3000 мечит курулуп, илим алуу гүлдөп турган. Ошондой эле архитектурада өнүгүп, укмуштууда инженердик долбоорлор жаратылган. Кордова дүйнөдө биринчи жолу кечинде көчөлөрүнө жарык коюлган шаар болгон. Кордова ошол учурда билимсиздикке батып, караңгылыкта турган Европанын эң өнүккөн шаары эле. Бул ислам өлкөсүндө Европадагы биринчи ооруканалар жана китепканалар салынган. Ошондой эле Абдурахман падыша ошол учурда дүйнөдө эң кооз шаар болгон аз-Захра шаарын түптөгөн. Аны мусулман окумуштуулары ажайып кооз бир шекилде долбоорлошкон. Az-Захра шаары тепкич шекилинде 3 кабат болуп курулган. Эң жогорку кабаты падышанын сарайы болсо, ортоңкусунда бактар, эс алуу бактары болгон. Ал эми эң астыңкы биринчи бөлүгүндө үйлөр жана эң чоң мечит болгон. Ал эми Кордовада кооздугу жана инженердик чебердиги жагынан эң мыкты көпүрө курулган. Абдурахман ан-Насирдин доорунда элдер экономикалык жетишкендикте жашашкан. Жашоонун деңгээли көтөрүлүп, элге кызмат көрсөтүү жолдору да кеңейип, акысыз медициналык жардам жана акысыз билим берүү, жада калса, ар бир студентке милдеттүү түрдө стипендия төлөнүп турган. Ошондой эле кары картаңдарга да өзгөчө көңүл бурулуп, алардын кызматчылары мамлекет тарабынан дайындалып турган. Ал эле эмес, жаны барларга да көңүл бөлүнүп, аларга да үйлөр курулган. Аскер фабрикалары жана деңиз порттору курулган. Мусулман аскерлери орто кылымда Европадагы эң күчтүү аскер катары таанылган. Андалус шаары тайпалар падышалары чыкканга чейин мына ушундай кооз жана ар тараптан өнүккөн шаар болгон. Андалустагы мусулмандар мына ушундай деңгээлден Альфонсо алтынчыга салык төлөй турган деңгээлге кантип түшүп калышы деген суроо туулушу мүмкүн. Андалустун Абдурахман ан-Насирге чейинки абалы андан кийинки тайпалардын доорундагы абалынан да начар эле. Анын ошондогу абалынын кандай болгонун түшүнүү үчүн бир эле нерсени айтып өтөлү. Абдурахмандын абалы жана алардын балдары бул кулап калган шаарды башкаруудан баш тартышканда, ал 21 жашында тактыга айласыздан отурган.
Ошондо бул жаш жигит Андалустун тарыхынын агымын эле эмес, балким жалпы Европанын тарыхын өзгөрткөн. Бул жаш жигит кантип Андалусту орто ыкылымдагы эң улуу өлкөгө айландырган деген суроо да жаралышы мүмкүн. Бул шаарды Абдурахмандан мурда башкаргандардын алсыздыктары анын улуу инсандардан болуусуна себеп болгон. Эгерде ал айланасы жеңиш менен камтылган чөйрөдө өскөндө, анда биз аны үммөттүн бул улуу 100 инсанынын катарына жазууга тандабайт элек. Улуу инсандар ислам коомунда эле эмес, балким бардык коомдо элин алсыздыктан, туруксуздуктан күчтүү жана бекем абалга алып чыгышкан. Жылтыраган темир атайын тазаланган оттон, мештен өткөндөн кийин ошол жылтыраган абалына келет. Биздин баатырыбыздын падыша болгонго чейинки жашоосуна окшогон азыркы биздин оор абалыбызда анын өмүр таржымалын окуп, андан үммөттү бутуна тургузганга керектүү өрнөк сабактарды алуубуз зарыл. Бул инсандын жашоосун изилдеп чыкканымдан кийин аны улуу инсандардын катарына кошкон 3 себебин таптым. Биринчи, динге бекем болуу. Абдурахман ан-Насир өзүнүн доорунда экономикалык өнүгүү гүлдөп турганына карабастан, такыба, дүнүйөгө кызыкпаган адам болгон. Адамдар анын кичинекей кутусунан өз колу менен түйшүксүз өткөн күндөрүн эсептеп жазган бир катты табышкан. Катында паланчанчы жылда, паланчанчы айда, паланчанчы күнү мен үчүн түйшүксүз өттү деп жазган. Ушундай күндөрүнүн баары биригип 14 эле күн экен. Демек, ал Андалусту жогоруда айтканыбыздай деңгээлге жеткирүүдө жашоосун тынымсыз мээнет менен өткөргөн. Биздин падышалардай болуп, даяр кагазга кол коюп отура берген эмес. Экинчи, адамдын жүрөгүнө эркиндик рухун отургузуу. Бул ислам үммөтүндөгү улуу баатырлардын тарыхы менен жакындан тааныштыруу, бул биздин китептегидей. Абдурахман ан-Насирдин чоң атасы ага өзүнүн Курайштын бүркүтү деген лакабы менен таанылган чоң аталары Абдурахман ад-Дахилдин эрдиктери жөнүндө көп айтып берчү экен. Абдурахман сыртта болуп жаткан бузулган жана алсыздаган чөйрөдөн таасирленбей узак болуусу үчүн чоң атасы анын жүрөгүнө эрдик рухун кичинекейинен отургузган. Бирок Абдурахман ан-Насир жана андан мурдагы Абдурахман ад-Дахилдер кайсы кадыр барктуу үй бүлөгө кошулат. Ал кадыр барктуу үй бүлө исламга эмне тартуулаган? Эмне үчүн тарых бул үй бүлөнүн кадырын булгаган? Бул үй бүлөнүн эң ардактуусу ким болгон? Кезектеги